Yukamdan mallar geldi geçegide. Birinci özü taylarda aldırayın degenmiz. Taylar beni çoğu bir 10 baş mal geldi Rusya'dan. Onun 5'o satıldı. 5'osu kaldı. 5'o kaldı. 5'o kaldı. Daha taylar var. Son Haltaraşka taylar gelgen, dançak taylar gelgen. Hazır anı ayaktan barıp tatarız ha. Keyinki partiyası daha gelet mallardan. Ha, mallar daha gelet Daha buysa. gelet. Hem keyinki partiyasında mallar buradan körak gelet. Mına ne degende mına geçe taylar men gelgende azırak mal gelip kaldı. 10 baş. Keyinkisine körak gelet mallar. Жақсы. Бұйырса эфирде баштадық бұйырса туғандар. Назар салып тұрыңыздар, лайктан басқанша әрбір көріп жатқан ағалар. Ассалаумағалейкум, урматтуу мекендештер, жана Байтөк каналга катталуучулары. Бүгүн 13 декабрь 2023 жыл туғандар. Биз өзгөндө Ана Кызылдабыз. Ана Кызылда мына ушундай порода уйлар келиптир. Буюрса чекеден көрсөтөбүз. Арасында торпоктор менен дагы бар экен. Анан мындай ар кандай порода бар экен. Азыр катар чекеден агабыздан маалыматын алып, толук көрсөтүп беребиз. Видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай атасыз? Десок жакшыбы? Жакшы, рахмат. Мына биринчи үй боюнча катар маалыматын бере берели. Породасы кандай? Бунун породасы швид. Швид породага. Жаңашма биринчи туш. Биринчи тушу. Биринчи туш. Торпогу менен. жакыныраак, бияка күн жакып кетип калган. Ургачы, чыйрак. Мына өзүнүн торпогу. Эми атат. Ошол жактан туулуп келди бака? Ошол. Россиядан келдиңизби? Россиядан келиптир. Туулуп келди мына. Туулуп кетти. Сүтү канча ака? Sütü az birinci tuş boluş üçün 7-8 litre verir. 7-8 litr var. 10 litre geçer. Nemi karaganda balık da kem beri, ot beri. Oğuzun da tilinde de koyduk biz de. Жақсы kılsa жақсы verir. Ümesine karab ha. Jemine Tartıp dur jeni gösterip koyduk. Tartıp. Төртінші кетен жақсы. İşte rабочий. Bazarda yazıp koyduk işlemiyor rабочий bir defne. Arkasından da gösterip koyun da karma oturuyorum. Бұл эми биринчи тууш экен туугандар. Бою деле чоң экен жанагы жакшы. Ой, айтылды, көрдүңүздөр. Биринчи ачма жаңы тууган мына ургаш торпобун. Торпо канча күндүк болуп калды же айлык ака примерно? 1 aylık. 1 айлык болуп калды. 1 айлык. Бул деле ушу порода болуп чоң этем буюрса, ошоктан келсечи. Мунун баасын канча коебуз ака? Bunun bası Жандырагырлай коебуз. 160. 160 миң. Кем болот, сүйлөшөбүз. Жолдору бар. Сүйлөшүү жолдору бар дейт туугандар. Швейц породадагы уйга кызыккандар дагы өтө көп. Көбү сурап, базардан дагы чыгып калса тартып кой дегендер дагы чындап эле көп эле көрөсүздөр. Баасындагы сонун базар баа эле болуп койду. Кеми бар дейт туугандар. Өзүңүздөр да көрүп, агабыз менен сүйлөшөсүздөр. Мына торпогун көрсөт. Койлуу дейт көрсөт. Боло берет, челек алып келип туруп, 1-2 желинден 4 желин көрсөтүп коелу. Куруп болуп калдыбы? Мына. Эми ошо сүт менен майлап алып. Ана. Төртөмчөк бар. Рабочий сүттө чыгып атат. Төртөмчөк. Сүт мына. Сүтүн көрүсүздөр. Ушундай сүттүү уй издегендер сүйлөшөсүздөр. Азыр экинчи сан уйду алып чыгайлы ака, экинчисин да көрсөтөлү буюрса. Туугандар, кийинки экинчи уй чыкты торпогу менен. Ака, бул уй породасы кандай мунун? Bunun parodası Черный пес. Черный пестер. Черный пестерден дейт мына. Торпогу ургачы экек бака? Торпог ургачы. Ургачы мына. Өзү окшош. Ала, ургач торпогун, торпогу дадилеген а? Караңыздар. Бул канчанчы торпог ака? Биринчи торпогу. Жаңы ачма. Bunun sütü кандай ака? Bunun sütü ошо жаңы ачма. Бул да ошо жакшы караса 10га чейин жеткирет азыр. 10га чейин жеткирет азыр. Жаңы ачмасында. Аркасынан да көрсөтүп коеюн. Киче бастырып коеюн да, кысылган. Желиндерин көрөсүздөр. Ден соолугу таза ака булардын да. Жеп ичиши жакшы. Ой, жакшы экен бул дагы. Черный пес дейт. Көрөсүздөр. Бул дагы ошол чогуу келди ака. Торпогу канча болуп калды? 10 gündük. 10 күндүк. Мына 10 күн болуптур, бирок
Бүтө Irak. Çiğra eкен Torpoğu dağı. Bunun basın kaça koyuz aka? Bunun basındağı 160 koyuyoruz. 160 bin son. Kemi var. Kemi var. Ana. Tuğanlar görüyorsunuz. Bu paroda uylar. Negizden var. Şul 2-3 tuğandan başta уже sütünü көбөйтө баштайт. Азыр биз жаң ачмасында эле көрүп атасыздар. 10 литрге чейин жешине карап сүт берет дейт. Азыр ушул тапта. Өздөрү да көрүп, кызыккандар экранга номерин жазып коебуз, байланышасыздар. Биз кийинки уйларды алып чыгайлы. Мына кийинки бооз уйлар бар экен, могул жакта. Азыр башы биякта болгон үчүн жакшы көрүнбөй калат деп, бияка атайын бирден алып чыгып тартып атабыз ондар. Азыр саапта көрсөтүп коелу дейт бул үйдө. Сулап алдым. Көрүңүздөр да. Тартымча тең иштейт. Рабочий, а? Sütler kararınızdır. Bir sağına öyle. İlk yol tapkanlar öyle sütü daha. Buyursa kışımına süt içip asar bu da. Cem çöğün dersenizler sütü alıp sağıp içip kışımına süt bala çakan cır kaytar. Onlar giyinki 3. uydu daha alıp çıktık. Görünüzler. Bakın bunun parodası kanday? Bunun parodası Galıştın. 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 Bu kaçan tuğan uyak ha? Bu 4-üncüsü değil mi? Boğaz hazır. İçindeki 4-üncüsü olur. Ova. Boğaz. Boğaz. Boğaz gelip durdu onlar bu. Benim primörümde kança aylık boğaz ha? Orta 5-6 aylık boğaz. 5-6 aylık boğaz. Uğurlunup kalgan. Torpağa uğrunуп kalgan уже. Hazır sütü var uşul tapta. Şu tapta sütü var. Sütü var. Sütü var. Ceylini var anızlar. Ceylini уже. Bular negisi sütü жақсы olacak ha? Kança sütü olad negisi tuğan malda, жаң tuğan malda. Жаң туған малда бұл 20-дан ашырат бұл. 20'dan aşırat. Жешіне қарап ha? Жесіне қарап. Мына қараңыздар. Ceylini уже эле мына көрүп атасыздар. Турат. Бул чындап эле 5 жыл тайда мыналар кызарып кишей болуп калыптыр бирокчу. Көрөсүздөр. Бунун баасын канча коебуз ака? Bunun basın 170 koyuyoruz. Kemi var. 170 bin kemi var. Kemi var. Мына 170 bin son kemi var сүйлөшөбүз дейт onlar. Бул мындай анча-мынча Boyu büyük. бою аттардай эле бар мына караңыздар. Биздин баягы 1.60 деген аттар бар го. Burayı. Акам уже жагынан келип калат экен да. Мына жагына жакын, мойнуна жакын. Караңыздар. Уй, чоң экен тондар. Көрөсүздөр. Пешенеңиздерге Kırmızı salkın. эркекче ургач тууп койсо сразу эле жөн эме болот да бул. Senası kedet. Сенасы кетет. Sütü var. Sütü var. He. Bunu da sağıp көрсөтүп коелу ака. Сагынчы. Ana. Напору менен кетип атат сүттөр. Kurak bol kaldı da. Суукта сразу эле эми суукта ушундай болот да. Напору менен дайыр кетип атат. Мына сүттү көрсөтүнчү ака. Сүтү дагы жакшы. Ушундай сүттүү бул эми туу чейин эле почти тууганга жакынга чейин сүт берсе керек а? Ova. Тууганга чейин эле сүт берет буюрса дейт. Жакшы. Баасындагы сонун жакшы кылып коюп берип атат туугандар. 170 миң сом кеми бар дейт, сүйлөшөбүз дейт. Биз кийинки дагы 4-сүн чыгарайлы ака, 4-сүн көрсөтөлү. Мына 3-чү, 4-чү уй чыгып атат туугандар мына. Бул дагы пародасы кандай ака бунун? Bunun parodası Galıştın. Галыштын пародадагы уй бул дагы. Paroda da bu. Мына желини жакшы экен мунун дагы мына. Elini jakşı, özü dağı jakşı. Канчаны тууган уй ака? Ekini tuğan oluyor. Көзүн ачып коюң. Экини тууганды же ичиндегиси экинчиси ака? İçindeki ikincisi. İçindeki ekintisi olur. İçindeki ekintisi deyit mına. Жаш экен, мына эмесин дагы. Көрүңүздөр мына. Баштарын, мүздөрүн, сулуу дагы экен. Желин караңыздар. Ака сүтү кандай? Sütü sağır geç 16 sütü var. Саар кеч 16 литрге чейин барат. Var. Ушул тапта. Bir sağanda geçe tekşerdim. Bir çeyrek süt aldım da. Бир челек сүт алдыңыз. Ооба. Бир саганда. Bir sağanda. Өзү келгенде канча күн болду ака? Gelgende bugün 3. gün. 3-чү күн болуп атат. Мына 3 күндөн бери кече саадык дейт, кече дагы өзүм саадым дейт акамчы. 10 литр бир челек сүт алдым дейт мынаданчы. Уй, жакшы экен. Мунун азыр бооз ака бул дагы. Hazır boz var. Бооз экен. Булар али туугана дагы көбөйтсө керек сүтүн жешине карап. Tuğanda göğütür. Бул баасын канча коебуз ака bunun? Basın Jöndüle koyuyoruz. 170. 170 миң сом кеми бар дейт туугандар мынаны көрөсүздөр. Азыр муну дагы саап көрсөтөбүз ушундай калып алып, байлап туруп. Уй дагы саап көрсөтүп коелу. Желдери караңыздар.
Ana, napor menен көрдүңүздөр да. Напору да 4 желин тең рабочий. Ушундай жакшы уй изегендер. Агабыздын экрандагы WhatsApp связь номерине байланышасыздар. Кийинки 5-чи мына уйду ачып атат. Көрүңүздөр. Бул пародасы кандай уй? Bunun parodası ошо Швед менен аргындашкан го дейм. Аргындашкан. Билбей атабыз, Россиядан келген. Россиядан келди бул да. Мына. Ошолор менен кошулуп эле келди. Ошолор менен кошулуп келген. Канчаны тууган экен бул? 6-ны тууган бул. 6-ны тууган. 5-6-ны. 5-6-ны тууган уй дейт. Бооз ака? Бооз ооба. Бооз экен. Мындай орто эсеп канча айлык болот точно? Орто эсеп 6-7 айлык да, 7 айлык. Дадил урунуп калган. Дадил урунуп калган. 6-7 айлык, 7 айлыкта болуп калды дейт. Негизи желине калтасы чоң экен. Бооз экен. Негизи ушул тапта да сүтү бар экен мындага. Тапта сүтү бар. Сүтү бар экен негизи. Мындай бооз малында канча азыр мындай орто эсеп экен? Малда ушул тапта 3 литр сүтү бар. Канча? Саар кеч 5-6 литр берет. Саар кеч биригип 5-6 литрге чейин сүт берет дейт. Ушул тапта. Булар эми туугандан кийин койдот да калтасын көрүп атасыздар. Желини кеңири чоң экен. Аркасынан да көрсөтүп коеюн. Бул тууганда дагы мына. Тууганда дагы көбөйтөт дейт сүтүн. Негизи любой эле уй тууганда эме болот да. Анан бул ден соолугу, жеп ичиштери, желдери таза экен. Желдери таза. Чөптөй иштейт. Бардыгы рабочий, Бунун баасын канча коесуз эми? Bunun basın 120 bin kişine Kemi var. kemi var. 120 bin so'm kemi бар дейт тугандар мына уйду көрөсүздөр. Бул дагы негизи ошо Россиядан келиптир. Сүттүү уйлардан мына желин көрүп атасыздар. Калтасы, желини жакшы экен. Ушундай жакшы уй издегендер экрандагы номерге байланышасыздар. Анын кийин удакта дагы мындай Герефорд пароддагы уйлар бар, ошолор дагы азыр көрсөтүп маалыматын беребиз. Ага, бул Герефорд боюнча катар маалыматын берсеңиз. Чө? Бул үчөө өткөнкү биринчи партиядагы үчөө калган да. Баягыда келген партиядан келгенден ушу үчөө калган. Үчөө калды. 26 баштан ушу үчөө калды. Үчөөнүн экөөсү кысыр, бирөөсү бооз. Эко кысыр, бирөөсү бооз болуп калды. Боозун 120 кылып беребиз, жакын кылып. Кысырын ошо боозун мына чекедеги бооз. Жакшы урунуп калган уже. Урунуп калган. Мына боозун көрүңүздөр. Жакында эле калган бул. Жакында эле калды. Кысырлары? Кысыр. Кысырлар кандай? Кысырларды жакын кылып айтайын, муну этине алгаса деле алган адамдар күйбөйт. 110 миң кылып беребиз. 110 миң. Акция кылып бердик. Акция дейт тугандар. 110 миң сомдон. Ана көрөсүздөр. Негизи ака мындай өткөндө живой бес канча деп аттыңыз эле? Живой бес 600 килодон ашык эле живой бес. Негизи ушундай эле. Ошондой эле негизи. Бираз кичине эме болду. Ошого. Живой беске негизи 600 кило Герефорд, эттүү. Герефорддагы уйлар. Мына акам айткандай этке чакса деле эсептеп көрөсүздөр. Живой беске базарда деле чагышат го. Базардагылар да жакшы билет. Карап эме боласыздар. Бааларында сонун кылды. 110 миңден. 110 миңден кеми бар этне экөөнүн. Анан бирөөсү бооз жакында эле калыптыр. Бул 120 миң сом дейт. Жакшы, содаңыз берсин ака. Ушундай тугандар. Бүгүн биз ана кызылда мына ушундай пароддагы уйларды көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Арасынан каалаган тандап алсаңыздар болот. Көрүп атасыздар. Ар кандай пароддагы сүт багытындагы уйлар бар экен тугандар. Андыктан өздөрү да көрүп, кызыккандар экрандагы WhatsApp связь номерине байланышасыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.